755. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоолор жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечиси, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Данияр Төлөнов област активдери менен жолугушуу өткөрдү. Алгач сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун концепциясын демилгечи депутат тааныштырып берди. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу биздин республикада кабыл алынган конституцияда өзгөчө орунга ээ, анткени мамлекеттик бийлик органдары менен кошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өзүнчө институт катары белгиленген. Парламенттик угууда област активдерине кандай жарандар айыл аймактын башчысы боло аларын, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына кимдер кандидаттыгын койсо болору тууралуу маалымдалды. Аны менен катар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын эффективдүү иш алып баруусу үчүн алардын ишин көзөмөлгө алуу кажет экени да айтылды. Анан кийин ар бир адамдар, ошо кызыккандар, кандидаттардын өңүн көрчү, алардын үнүн укчу, программасын суроо берип, анан баа берип туруп, анан шайлоодо бюллетень менен шайлачу да. Анан кийин контордон эле эч ким билбей эле 11 депутат шайлап койгонуна алар нааразы болгон да. Мына ошондуктан мен ойлойт элем түз шайлоо жакшы деп. Ошондуктан ушул мыйзам долбоорун алып чыктык. Көптөгөн азыр айылдарда, облустарды кыдырганда маселе коюшуп атат. Депутаттарды айылдык кеңештин депутаттарына критерий киргизиле деп атат. Парламенттик угууда Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоолор тууралуу маалымат алган област активдери эл өкүлдөрүнө өздөрүнүн сунуштарын беришти. Беренени экинчи пунктта жазылып турат. Шаардын мэри шайлаганда баягы сунушту ким берет? Депутаттык фракциялар, фракциянын коалициясы, ана премьер-министр болған. Ушул жерге жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнүн сунушун дагы бериш керек деп ойлойм. 2016 жылдын декабрь айында өлкө аймагында 411 шайлоо участогунда шайлоо өткөрүлсө, анын ичинен 41 айылдык кеңеште өткөн шайлоо жокко чыгарылган. Демек, мына ушул аймактардын айыл башчысы жана депутаттары жок калды. Депутаттардын өз алдынча айыл башчыларынын шайлоосу демилгечи депутатка аталган мыйзам долбоорун иштеп чыгууга түрткү берген. Шайланган жергиликтүү кеңештин депутаттары ар кандай саясий оюндар же болбосо бир жагымсыз кесепеттердин аркасынан ошол жерде өзүнүн айыл өкмөт башчы мэрлерди шайлабай коюшту да, келбей коюшту, кворум түзбөй коюшту, анын ичинде подкуп бар дейт, анын ичинде дагы бир башка саясий оюндар бар. Кээ бир жерде коррупция же болбосо кээ бир жерде тиги ОПГлар аралашкан коркутуулардын негизинде келбей койгондор бар дейт. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз киргизип, жаңы мыйзам долбоорун парламенттен биринчи окуудан өттү. Азыр Баткен областында парламенттик угуу өткөзүп атабыз, элге түшүндүрүү, алардын сунуштарын көрөйүн деп туруп. Бул мыйзам долбоорунда айыл өкмөтүнүн башчыларын келечекте мындан кийин 19-20 жылдарда кийинки шайлоолордо эл шайласын деп, түз шайлоо болсун деп киргизип атабыз. Жыйындын катышуучулары жаңы мыйзам долбоорун сунуштап жаткан эл өкүлдөрүнө өздөрүнүн сунуштарын берүүдөн сырткары суроолорун да узатып, демилгечи депутаттын жообун угушту. Мен айтат элем да, жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамы боюнча киргизилип аткан сунушта Кенжебек Сатымкулович, биз түз шайлоого барганда айылдарда элдерди урул-урулдарга жолсум айыл-айылга бөлүп албайбызбы? Бул биринчи суроо. Анан бул процесстен биз өтүп, азыр ушул жергиликтүү кеңештерге берилип аткан ушул айыл өкмөттөрдү шайлоо боюнча кала берсе кандай дейсиздер? Көп мамлекеттерде бизде да мурун одномандатный болуп туруп шайланганда конкреттүү ар бир жерден бир эле депутат чыкты. Бирок бардык жерден чыкчу. Бүгүнкү күндө андай болбой жатат. Анткени партиялык системага биз өткөнбүз да парламент. Эл парламенттик партияларды гана тандайт, а партиялар анын ичинен тизмени тандап атат. Мына ошондуктан байланыш бүгүнкү күндө мурункуга караганда бир аз начарлады. Кээ бир райондорго депутаттар барбай калып атат, ар кандай себептер менен. Ахват болбой жатат да бирдей. Анткени ар бир депутат бир округдан эмес да, партиядан чыгып атат. Буну биз карап атабыз. Сунуштар бар, ар кандай сунуштар, бирок ошону мыйзамдаштырып туруп, ар бир Кыргызстандын району бир округ сыяктуу болуп, бир депутаттарга байланып турганы жакшы болот эле. Жазгүл Кудайбердиева, Сабыр Акимов, Алтын бешик жаңылыктары. Мектеп бала бакчаларынын электр энергиясына кетип атат.